Укук коргоочу макамын жаманган Азиза Абдрасулованын өлкөдөн чыгып кетиши айрым тыштан каржыланган медиаларга жакпай калды. Азаттык сайты 67 жаштагы Азиза Абдрасулова 2000-жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келгендигин айтып, 2003-жылы Кылым Шамы бейөкмөт уюмун түптөп, абактагы адамдардын, аскердеги жоокерлердин укуктарын, катардагы карапайым адамдардын укуктарын коргоп жүргөн деп сыпаттады. Тыштан каржыланган медиалар коомдун пикирин башка нукка уруп, Азиза Абдрасулованы улуттун баатыры катары көрсөткүсү келгенде элес калтырат. Бул айымдын ишмердүүлүгүнүн тескей тарабын коомдун эсине салууну туура көрдүк. А с какой помпой вот этот так называемый народный парламент провел свой форум 12 мая? Кого здесь только не было. И, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Толокан Исмаилова и Азиза Абдрасулова. Мен да балдарым бар. Мен да 5 бала денесімін. Мен да ендегі Қырғызстанның бардығына 3,5 миллион аялды. Құттықтап тұрып біз өкөбүз ушундайлар. Азиза Абдрасулова 2000-жылдардан бери укук коргоочу болуп иштеп келет. 2003-жылы Кылым Шамы бейөкмөт уюмун түптөп, чет өлкөдөн каржылана баштаган. Ал эми 2020-жылы уюмдун жетекчилигин өзүнүн тууганы Гүлшайыр Абдрасуловага өткөрүп берген. Азиза Абдрасулова 17 жыл аралыгында бир топ чуулгандуу иштерде аты аталгандыгы баарыбызга маалым. Алардын айрымдарын эске сала кетсек. 2010-жылдагы июнь окуясына байланыштуу өмүрүнүн аягына чейин соттолгон Азимжан Аскаровдун укугун коргогон. Өлкө коопсуздугуна коркунуч жараткан инсанга карата сот тарабынан чыккан өкүмдү жокко чыгарууга дал бастаганы жашыруун эмес. 2010-жылдагы июнь коогалаңы учурунда милиция кызматкерин өлтүрүүгө катыштыгы болгон жана массалык башаламандык уюштурууга катышкан деген айыптар менен Азимжан Аскаров өмүр бою эркинен ажыратылган. Соттун чечимине нааразы болгон чет өлкөлүк уюмдар Кыргызстанга Дүйнөлүк банктан финансалык жардам берилбеши керек деген демилге өтөрүшкөн. Ал эми Азиза Абдрасулова Азимжан Аскаровду мактап жактап турган. Ар бир мамлекетте сот органдары, башка бийлик органдары көз каранды эмес деп айтылат. Ага эл аралык уюмбу, же жергиликтүү уюмбу, же башка органдарбы кийлигишүүгө, башка эл аралык уюмдар аркылуу мындай бир басым, кысым жасоого эч укугу жок. Андай укукту аларга эч ким берген эмес. 2010-жылы июнь коогалаңынын негизги уюштуруучусу катары айыпталып, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровдун да таламын талашып, укугун коргогонун жакшы билебиз. Ал эми Кадыржан Батыровдун ал жерге барганы бул деген ал Кыргызстандын соту менен соттолгон, бирок эл аралык издөөдө жок. Интерпол аны издөөсүн кабыл алган эмес. Швецияда башпанеге алган, Европада мындай мыйзамдуу жүрөт да. Европанын көз карашы менен караганда, ал Европада жүргөн аны мыйзамдуу. Азиза Абдрасулова улуттук азчылыктын укугун коргомуш этип, Кыргызстандын ички ишине тышкы күчтөрдүн кийгилишүүсүнө курал болуп бергенде элес калтырат. Атүгүл Кадыржан Батыровдун улуттук автономия түзүү демилгесинде колдоп, Фергана маалымат агенттигине бул тууралуу пикирин ачык эле айткан. Албетте, карапайым эл мындай демилгени колдогон эмес. Азиза Абдрасулова өткөн жылдын июнь айында Бишкектеги үйүн уулу Марсель Абдрасуловго каттаган. Ал эми декабрда чет өлкөгө кеткени маалым болду. Балким ал баарын алдын ала пландагандыр. Эске сала кетсек, учурда Грузияда бир топ кыргызстандык НПОчулар жүрөт. Балким тышкы күчтөр Азиза Абдрасулованы Шота Руставелинин мекенинде иштөөгө чакыргандыр. Азиза Абдрасулова сот тарабынан күнөөлүү деп табылган сепаратист Кадыржан Батыров жана Азимжан Аскаровдун укуктарын коргойм деп өлкөнүн коопсуздугун кордоп, элдин кыжырын келтирген демилгелерди колдоп келгени өкүнүчтүү. Улуттар аралык биримдик мамлекеттин келечеги, ынтымакка доо кетирген тышкы күчтөрдөн өлкөнү сактап калуу ар бир жарандын милдети. Балким чет өлкөдөн каржыланган уюмдардын иштөөсүнө бөгөт коюу учурдун талабыдыр.